Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу айымдар жана мырзалар. Автокараоке долбоору бир гана сиздер үчүн. Бардык өнөктөштөрүбүзгө ыраазычылык билдиребиз. Жолго чыксаң, жорго мин. Менин жоргом буйруса эфирге даяр. Анда эмесе кеттик. Коомдук биринчи канал, Нурбаев's Life YouTube каналы, Автокараоке долбоору. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Кайрат Римбердиев. Жараткан берген жагдайда тайманбас эр кайда. Жүрөгү баатыр туусун тутар, мүрөгү жалтыр суусун жутар жан кайда. Канаты сынса кайнардан, кара тер түшсө кайрадан. Бек намыска турар жигит, мекенимде булам жигит кайралган. Гүлсар чапкан чаң төрү, кабылан көк жал көк бөрү. Кайратың таштоодой, жүрөгүң согуп маш ботой. Көкөй кести жан дил алса, көкүрөк жазбай тизгин алда. Кайратың таштоодой, жүрөгүң согуп маш ботой. Көкөй кести жан дил алса, көкүрөк жазбай тизгин алда. Хей! Кыргыздын жигиттери. Алга. Талашса темир тал чайнар, тарамыш балтыр жал чайнар. Кыргызымдын жигиттери ажыдар жүрөк алпит элги таш чайнар. Үмүтүң өзүң колуңда, үзүлбөй дайым кол сунат. Анда эмесе алдыңда аргымак, жолунат жол сурап. Гүлсар чапкан чаң төрү, кабылан көк жал көк бөрү. Кайратың таштоодой, жүрөгүң согуп маш ботой. Көкөй кести жан дил алса, көкүрөк жазбай тизгин алда. Кайратың таштоодой, жүрөгүң согуп маш ботой. Көкөй кести жан дил алса, көкүрөк жазбай тизгин алда. Баштаганда эле ушундай баштасалык го. Айтпай, башында эле денем чымырап кетти го. Ким менен согушсак деп. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Кандай кайрат? Жакшы, кандай 4 жылдан бери көрүшүп элек. Көп убакыт. Баягы биз автокараоке сен баштаганбыз да. Эң биринчисин деп туруп, бисмилла деп. Пробный кылып туруп, ошондон кийин кеттиң, ошодон көрүшүп элек. Сен ушу автокараокеден кийин духум көтөрүлүп кетип барып туруп голосу утуп салбадыңбы? Болсун. Эчтеке өзгөрбөптүр, Кайрат. Болгон кепкаң өзгөрүптүр. Анда кепканын жазуусу бар болчу, азыр жок. Нью-Йорктеги жазуусу. Азыр кепка жок экен ичинде. Ичинде мадайын талас го. Ушундай да. Кайрат, сен баштадың азыр могу көк бөрү деген чыгарма, Ооба, Руслан Акындын Көк бөрү деген киносу саундтрек болуп, баягы заглавный трек болуп жазылган да. Чыңгыз Алиев жазган, сөзүн обон. Ошондо анан аткарылып, анан ал ортодо дагы ушу көчмөндөр оюнуна дагы баягы аралашып кошулуп кетти да. Как раз ошол убакта көчмөндөр оюну болуп калып. Ооба. Азыр сен оюн ырдадың, мен чындыгында эле камерадан байкалды окшойт. Мен бир мындай кыргыздар согушка чыгып аткандай эле болуп кеттим да. Ырдап атсаң мындай денем чымырап, чыдабай. Муштум түйүлүп, мындай кыргызга бирдеме десем, не деп айтам, не деп жооп берем. Аябай бир өзгөчө чыгарма болду. Болгондо да сенин аткарууң менен. Рахмат. Бул негизи ушу көп спортчу жигиттерибиз дагы айтат да, мындай жакшы ушундай бир рух бере турган ыр экен, дух бере турган ыр экен дешип, ушундай бир
жакында дагы Бусурманкул деген биздин Абди Байтул боец. М1 глобалда чыгып жүрбөйбү? Ооба. Ошол дагы ушулар менен чыкты да. Бирок кийин келгенден кийин айтты да, байке ушундай дух берди деп. Кудайга шүгүр утту ошол урушун. Анан аябай кубанычтуу болдум өзгөчө. Сен да салымың бар анда. Буйрса. Чындыгында. Ана Бусурманкул монт турганда, удар урганда монт кот го. Ошол сеники. Антинал музыканы духу. Ушул темадан алыстабайлы, эгерде сен кайра. Мисалы ошол Хабиб сыяктуу мыкты мушкерлер чоң жанакы UFC чыгып чыкпайбы? Ошону чыкканда, ошол ыр менен чыгат да, бир кайсы бир дух бере турган ыр менен. Сен азыркы учурда кайсы ыр менен чыгат элең? Сен өзүң ырларыңды алба да. Азыркы учурда биздин Кыргызстанда хит болуп аткан ырлардан. Сен Кайрат Примбердиев UFC чыгат, эртең бүрсүгүнү Хабибке каршы за пояс да, мисалы. Ал жанакы эмен чыкты Махачкаланы, ой, Дагестанды мактап турган ыр менен. И сен келди асында тозуп алыңыздар. Деле койчу дүйнөнү эмес, таластын чемпиону деп атса эле. Султан Садыралиевдин классташы депчи. Кайрат Примбердиев сен келтасың, мен жаныңан келтам ки, Султан классташ келтат иши баарыбыз келтабыз. Массаж кылып эле ушала эле монт эле. Ал келтат иши баарыбыз келтабыз. Кайсыр сен оюнчу? Бул именно азыркы учурда дух бере турган. Менимче бүгүнкү күндө ошондой деңгээлде мындай духту көтөрүп сала турган ыр менимче Мирбектин Мурас деген ыры го. Мындай сөздөрү бар го. Музыкасы ушундай бир. Мирбек өзү дагы ырдаганда да ушундай бир башкача ырдайт да, ал да бергенде дагы чырды. Мирбанда как раз жокер кылып кийиз комоксу. Аттын үстүнө ким ойлойт таластыкса. Найза кармак бир колунда. Мен калкан кармак найза менен. Если вдруг иши алып калса же утуп баратса, жабылам деп. Бутка кирем. Демек Мирбек Атабеков Мурас, Ооба, Мурас. Мен да билбейм. Сага эч кандай эме кылган жокмун. Мен да ошону ойлоп аткам. Качан бой? Хабиб. Неме? Кече мурда күнү. Буйрса кече мурда күнү дейин. Кече мурда. Ажа Конор деген сен белең. Ооба. Кече мурда мушташтоо. Жагым ооруп салбады ошондо. Дейин эшитер. Жабылып кетишеди. Давашода айткандай. Эти мемеден кийин мушташтан кийин мени талпой шакалит эткетпеди. Конор досторуна жалап атты. Көк бөрү демекчи, өзүң ойнойсуң да? Жок да, ошо мен эми кандай десем, мен кичинекей кезимден атка кызыгып жүрүп анан кийин бир мындай аттан катуу жыгылгандан кийин жалкып калгам да мындай. Кичинекей кезимде эсимде бар, мен жакшы өзүм да жеңил болчумун да, кичинекей болуп анан атты жакшы чапчумун да. Кийин ошо бир эме аябай мындай бир учуп барып туруп айланып барып түшкөм да аттанчы. Ошондон кийин жалкып мындай коркуп калгам кадимки. Анын үстүнө баягы ал мени жыгытайын деген деле ою жок болчу негизи. Просто баягы чуркап баратып чычкандын уясы бар го. Ошого буту кирип кетип, алдыңкы буту. Анан мүдүрүлүп кетти дагы. Мен болсо анын үстүнөн учуп барып жеңилмин да эми. Чычкандын уясына кирип кеттим. Учуп барып туруп анан баягы бат кеттим. Буудай чалган тала бетим баары тытылып бар го мындай. Ошодон кийин ат чапкандан жалкып калгам. Тала кийиси. Аны атайын кылган жок деп атасың. Атын кечирим сурадыбы? Ал эми баягы жылкынын бир ушундай мүнөзү бар экен. Жыгытып кеткенден кийин тыштап кетип калбайт экен тиякачы. Нары басып, бери басып келип анан мойнун тосу да, мен жатам да жерде, өзөрүп калгам деп. Жатсам келип мойнун тоскон да ошондочу. Чыкты, турду деп, Андан мурунку кезде эшектен жыгылганым, ал эсимде, эшек башка теуп кеткен. Просто эшек менен өчүң бар го. Эшекти кылып кеткен да алчы. Ошо эшекке 7 жылдай эме болуп душман болдук деп койсо. Убакытты жаргылчак менен салыштырса болот. Ал кыймыл ракети менен баардыгын майталайт. Ал эми биз эң баалууларын чогултуп алууга аракет кылабыз. Өзүң жана жакындарың үчүн. Убакытта турмуш сыяктуу эле өзгөрөт. Бирок эң маанилүүсү муундан муунга сакталып келет. Ал бизди бактылуу кылат. Ал бардык учурда бар
жана дайыма эң баалуу болот. Алия ар бир үйгө жылуулук жана камкордук. I call you when I need you, my heart's on fire. Ooh. You come to me wild and wild. Ooh, you come to me, give me everything I need. Give me a lifetime of promises and a world of dreams. Speak a language you love like you know what it means. And it can be wrong. Take my heart and make it strong, baby. Yeah, you're simply the best. Better than all the rest. Ooh, better than anyone. Anyone I ever met. I'm stuck on your heart. Ooh, I hang on every word you say. It tears apart. Baby, I would rather be dead. Each time you leave me, I start losing control. You walking away with my heart and my soul. I can feel you even when I'm alone. Oh, baby, don't let go. Woo! Başlarına fuka uğult et olsun. You're simply the best. Yeah. Better than all the rest. Woo. Better than anyone. Anyone I ever met. Ooh, I'm stuck on your heart, babe. Ooh, I hang on every word you say. It tears apart. Ooh, baby, I would rather be dead. You simply the best. Oh. Bravo. Так, Айрат, эми котор. Бул чынында кандай бул сүйжөндөр. Анан кийин мындай simple the best деп которо келгенде баягы жөн гана эң сонунсуң деген сыяктуучу. Ты самый лучший деген сыяктуучу. Ушундай да мааниси. Wild and wild дика келесиң деп мындай которо келсең биздин тилде күлкүнүчтүү болуп калат да болчу. Бирок баягы Сүйүү экен да. сүйүү да, бирок ушунчалык баягы жиндиче сүйүү да, баягы бири-бирин катуу ысык сүйүшөт го. Ошондой да. Мырза менен айымдын ортосундагы чыныгы. Мырза менен айым, Мырза менен айым, мырза менен мырза эмес. Айымдын ортосундагы чыныгы сүйүү жөнүндөгү чыгарма да. Жакшы, бул ырды ким ырдайт? Американын айымдар арасында рок звездасы. Ерлан Андашев. Аккордеон менен ырдаган деп элечи, ушинтерсиң. Америкалык десе Ерлан Андашев эскили. Башка эч кимден ойбойм. Америкада Тина Тернер деген айым. Ошолордан, бирок негизи ал автор эмес. Авторлору башка кишилер. Мен авторлорун азыр чынын айтсам эстей Ерлан албай Ниязов атам. деп калды. Автору, аранжировкасы Сөзү Урмат Үсеновдо. Сөз Урмат Үсеновдуку. Акбар экөө жаздырды. Акбар Сен экөө болсо брас деген Акбар кошту. Ону Мирлан Байыковдуку. Кызыл өрүктөн кийин ушун жаздыр деп элечи. Кызыл өрүккө чейин жазган. Кызыл өрүккө чейин жаздыр чынында. Андан кийин жакшы өтпөй калып анан кызыл өрүк менен жарган. Айрат Премьер-Диевичтин Аяш атасынын үйүнүн жанынан өтүп О, кандайсыздар деп. Биздин экс-президентибиз Алмазбек Шаршеновичтин үйү. Ушундан далай өтөм да.
Мен Анан бирде жолу мындай келип чай ич деп киши жок да. Өтүп кете беребиз. Байкабам ошол. үйдө баягы бош эмес болуп калгандыр мүмкүн. Балким ыр жазып атат да. Же огурчактап уйлардын алдын тазалап чөп салып. Балким жигитке 70 өнөр алсын. Достор, айта кетчү нерсе, Мирбек Атабеков былтыр биринчи болуп келген автокароке. Бирок чындыгында эң биринчи болуп келген. Биринчиден да эң биринчи бар. Ал Кайрат Прембердиев, достор. Кайрат ошол эле, бирок кепкасы башка болчу. Жыл сайын кепка эле алмашат экен, а так өзү ошол эле. Кийимдер ошол эле бойдон. Ушул эле спортик болчу. Азыр ремень тагынмаса Бардыңан штраф салып койду. кайсы той бар болуш жерден кармалышат. Мыйзамга баш иш керек. Мыйзамга баш иш керек бирок. Böyle кепкаң опасный экен. 2016-жылы Голоско чыктыңбы же Чалек менен? Чалек болчумун ошо. Ошо. Чыкам деп аткансың, Автокараоке дух берип салганда Голоско чыккангачы. Негизи билбейм, автокароке көп кишиге дух берип. Көп кишиге дух берди. Көп кишиге дух берип атат. Эрлан Андашев уже Калифорнияда концерт берип атат. 55 000 кишиге. Буюрса. Примерно ойлоп койдум да. Голос долбоор. Не болуп чакырылып калдың? Ким чалды? Ким экен? Же сен жибердиңби өзүң? Өзүм жибергем. Мен деген башында деген эң башында Голоско жөнөткөм и главная сценага экөөнү тең жөнөткөм да. Анан Голостон баягы мага жооп деле келген эмес. А главная сцена чакырып калган да. Сиз кастингге өттүңөр келгиле деп. Анан кастингден өтүп ошентип отуруп главная сцена бүткөндөн кийин ошол главная сценадагы видеолорду кайра эле Голоско жөнөттүм да. Көрсөңөр деген сыяктуучу. Мен уже бияка барып келгем деген сыяктуучу. Анан ошондон кийин аны чакырышты да, куттуктайбыз, вы прошли в кастинг, келгиле деп. Анан ошентип отуруп 3 күн, 4 күн болот экен кастингчи. 3-4 күн ичинде күнүгө бир 500дөн адам барат экен да кастингкечи. Главная сцена долбоорунда музыкальный редактор болуп иштегендер Голосто деле жүрүшөт экен аларчы. Болгону баягы жетекчиси отурат экен да Голостун. Юрий Аксюта деген биринчи каналдын мындайча айтканда Канат Култаевы да. Чыгып кастингде чыгып эметсем эле беркилер: "О, это же Кайрат" деп калышты да. Вы что, его знаете? Десе: "О, да, он же в главной сцене участвовал". Что-то тебя очень захвалили, сейчас посмотрим деп. Наоборот, коркуп салды да баягы. Жоопкерчилик. Мактап салышты, эми көрөлүчү деген сыяктуу кылып. Анан кийин киши какең мандраш тердеп турду. 10 киши бир кирип чыгат экен да. Ошо 10 кишинин ичинен бир 3-4 фамилияны айтып коет экен да. Типа останьтесь, калгандары спасибо деп коет экен да. Ошо 3-4 фамилиянын арасында мен да бар болуп калдым да. Деп. Демек өттүм деп эле сүйүнүп эле баягы. Ошентип анан кийин мен ойлогом, барып туруп ырдагандан эле төртөө тең резко бурулат деген ой менен эле уверенно чыгып туруп баштасам эле. Жок, тигилер нары карап эле отурушат баягы элечи. А мен ичимен өзүм жогото баштадым. Көздөр алаңдап, мандырак боло баштадым. Почти аяктайын деп калганда уже даже эметип салгам, все бурулбайт экен, бүттү ушу менен. Буюрса эмки жылкыга келем деген моментте анан кийин. Андай сөздөр айтып салган жоксуң микрофондон? Ичимен ойлонуп атам да. Деп ойлоп калган учурда анан бурулушпады. Ушундай. Кимиси бурулду ошондо эң баш? Полина Гагарина бурулган биринчи. Анан кийин Агутин бурулган да. Экөө бурулду, э? Экөө эле бурулду да. Деп секирип сүйүнүп эле анан Агутин командасына өтүп кеттим ошо менен. Керемет. Не деген ыр бул? Айылма деген. Чыңгыз Алиевдин чыгармасы. Асыр эзелтен, азыр деле тең, арадамдын айыл булагы. Алса экен деп элдин мурасын, ара тене тилеп турабы. Айылымда ата салты бегеле, айланам толо асыл кебеле. Ар дайым баргым келет тезирээк, балалыгын балгам алып койгон сымал сезилет. Танымал талуу сезим келет бир убак, күйүнчөгүм даяр замат таң элтеси жолду карап дамдари. Жүрү кет
тиганда айылыма айлыма талайымдын тамырына тарыхымдын таң сырына калайымдын тамырына тарыхымдын таң сырына азыр бегиш болот заман бар кара тору жигит экөөбүз бир чоң ойгон айыл эсимде калды түбөлүк дайым балалык кезге түшүп айылды айланалы ыдыралы курбуларды чогултуп барып дасторкон алып отунду жарып жаңырсын айылдын сонун ырлары шаракан булагы жүрөккө дарып баралы айылга тажатса шарып жандырып жайлоодо жаштыктын шамын алабы жүрөктөр бир аз жашарып калабы жүрөктөр бир аз жашарып ааламга жол айылдан кетет унутпай сактаймын мен аны эстеп кагынып айылды кучактап бекен түйүнчөгүм алып айылга кетем калайымдын тамырына тарыхымдын таң сырына калайымдын тамырына тарыхымдын таң сырына калайымдын тамырына тарыхымдын таң сырына ушундай Бегиштикин да сен окуп салуу. Бегиш Кайрат сен анда кегиш болуп каласың. ооба эме ал мындай кара тору жигит болсо мен орто бойлуу Орто деле эмес го. Ортого жетпейт. Ортого деле жетпейт. Өзүң көтөрө бересиң. Өзүм мындай кичине ортороок сезип коеюн дегем да. Бой канча айтмакчы. Мен бая күнү мен өмүр бою санап көргөн эмесмин да. Санабаш кеке, чинешке. Сен санап отурсуң. Ооба мен мынтип 1 2 карыш мененчи мындай. 17 карыш деп эле. Бая күнү туруп спортзалдан барып мындай ченеп көрсөм ровно 1 метр 60 сантиметр экен. Ни больше, ни меньше экен. Ровно, ооба. Кодолор жөнүндө бир мактанып кетейин. Кодолор сен оюңча эмнеси менен бой узундардан кыйыныраак? Бой кичинекей адамдар баягы коомдо, обществодо кичинекей кезинен бери мындай бир кандайдыр бир сезимдер бар да, эми ал аралаш сезимдер андай ойлор көп да. Ошондой болгон үчүн кичинекей кезинен бой кичинекей адамдарда жашоодогу көпчүлүк кыйынчылыктарга туруштук бере турган бир иммунитет пайда болуп калат да бой кичинекей адамдарда. Анан кийин ошонун аркасынан бой кичинекей адамдар аябай психологиясы күчтүү болуп калат окшойт да. Физиологиялык жагынан бой кичинекей адамдарда энергия көп болот аябай. Тиги достор, комментарийге YouTube'да достор комментарийге калтырылачы. Бой кичинекей жөнүндөгү ойлорду. Бой кичинекейлер кыйынбы? Кайраттын оюна кошуласыңарбы? Же бой чоңдорбу? Ана биз Кайратты көз көрөбүз комментарийлерден. Ошол жерден билинет да, бой кичинекейлер көппү көрүүчүлөр арасында? Же чоңдор, Бой ортолорбу, же бой чоңдорбу? Меза Курмангазы айка биздин, Курмангазы Азыкбаев. Мен жолукса эле, иним экөөбүз партиялашпыз, билесиңби? Кодолор партиясы. Биз кыйын болобуз, билесиңби? Мисалы Ленин деп эле санап кирет. Мен, сен деп эле. Чоң эле. Жок, көп негизи. Ушул ырымды аз бир айта кетейин, биздин баягы Келечек спорт залына сен да барасың го? Ооба. Ошо Келечек спорт залында Болбек агай. Ооба. Көргөн сайын айтып берет. Кайрат, сен баягы поезд деген ырың действительно жакшы болгонсуң деп. Мындай агай да аябай мындай негизи эле жашоодо мындай өзүнүн окуучуларына бардык жагынан дух берген киши го. Анан мындай кандай десем, көтөрмөлөп, сүйлөп, мындай мактап, ушундай дух берип турат да дайым. Анан кийин көргөн сайын эле ушу поезддеги махабат действительно сонун болгон. Молодец деп эле ушундай мактай берет. Ыраазы болуп кетем да агайга негизи эле. Чындыгында Болбек агай Келечек спорт клубу көптөгөн чемпиондорду машыктырган, көптөгөн чемпиондорду чыгарган, анан азыркы учурда дагы чемпиондорду чыгарбастан Кайрат өзү дагы ветерандар арасында көп жолу жана дүйнөлүк чемпионатка чыгып кармаш уруш боюнча чемпион болуп турат. Рукопашный бой боюнча профессионалдар арасында, ветерандар арасында калп айтпайм, мен көптөн бери бар элекмин залга, бирок 2-3 жолу акыркы дүйнөлүк чемпионатта алтын медаль тагынган. Мына былтыр 2018 эле чемпион болуп келди. Ооба, кээ бир окуучулары бизге окшогон балдар
айткылышат да агай азыр агайым бизди сабайт коесуз. Ошондуктан Бек агай бул чыгарма сизге арналат. Уруксат болсо Кайрат Пирмердиев. Поезд деген махаббат. Кээде соревнованияларга поезд менен барышат да. Биздин спортчулар. Балким махаббат болуп кетет. Бардык келечек спорт клубунда мушкерлерге арналат. Эң башкысы Бек агай сизге арналат. Козголуңуздар. Поезд деген махаббат. Эстеймин ошол түндү, поездде бирге барган, чиби жок өзүңүзгө билдирбей байлап алган. Улгайган жашын билем, уланды сүйүү деген, киргенче купеңизге каткырып күлкү менен. Ылдам, ылдам, ылдам поезд жүрүп барат, сизге болгон сүйүүм кайра күчөп барат. Ылдам, ылдам, ылдам поезд жүрүп барат, сизге болгон сүйүүм кайра күчөп барат. Урматтуу азыр бизди көрүп аткан көрүүчүлөр, биз менен кошо эле ырдай бериңиздер. Өкүр уялбай эле сонун маанайыңыздар да көтөрүлөт дегендей. Барыша урдайбыз. Бактияр Токторов байкебизге чоң рахмат. Баракелде. Сонун чыгармалардан өзү да келурдар. Келурдар эле. Айткан кайраттарды берсин. Байке сонун киши Бактияр байке да. Ылдам, ылдам, ылдам поезд жүрүп барат, сизге болгон сүйүүм кайра күчөп барат. Ылдам, ылдам, ылдам поезд жүрүп барат, сизге болгон сүйүүм кайра күчөп барат. Мына ушундай сонун чыгарма ашыңыз. Сразу учуп салам, экинчи жолу башталып кетет экен. Так, Кайрат. Эми өзүң жөнүндө айтып берчи. Туулган жылым, Качан төрөлдүң, каерде төрөлдүң, ким уруксат берди деп. эмне келип алдың сен деген сыяктуу. Сөйлөбөсүң билесиң. Ким уруксат берди төрөлгөнгө деп. Мен жөнүндө Википедия, мындайча айтканда. Википедия, биография, Google, дежурная часть, шок-факт, Кайгы. Бүтөктөр. Мен Пирмердиев Кайратбек Тыныбекович 1985-жылы 24 ноябрда. Менден 1,5 ай кичикенсиң. Сенки сентябрь болуп каласың да? Оюн турган койчу. Ош облусунун Каракулжа районунун Ылай Тала айылында жарык дүйнөгө келген. Ошто төрөлгөнсүң? Ооба, Каракулжа районунда төрөлгөн. Ортончо Сен ажообузда Каракулжаданбы? Ооба, Каракулжадан. Кошуна эмессиздер? Жок, кошуна эмеспиз. Бир жумуш бүтүрүш керек болот да. Негизи каракулчалыктар кыйын болот деп элешим. Баштасаң сразу ортолорду, корторлорду мактап. Сен эфирде да Каракулжадан дедиң беле? Ошондо да ушинтип айткам. Же өткөндө таластап туруп азыр уже кичине былай салмакчы. Каракулжада база белгилеп атасың. Жок, негизи кичинекей кезимен апам ушундай үйрөткөн. Кай жерде жүрсөң дагы президентке карап таластын, ооба, сен таласта өскөнсүң, сен таластын жээнисиң, бирок өзүң туулган жериңди айт депчи. Ооба. Анан дайым ошо байкай берем, мен көрөрмандардын арасында дагы баягы ай бул өзүбүздүн таластык десе, жок бул өзүбүздүн Каракулжалык деген баягы кичине баягы ортодо башталат да. Анан айткой да төбө ашымын деп. Ортодо чыккан. Дайым айтып келем да, антип бул талаш болбойт, себеп дегенде Кыргызстан өзү алакандай эле жербиз. Ооба. 1992-жылы Талас районунун Көгөй орто мектебине барган. Мектепке. Султан мектепти бүтөр менен эле Бишкекке тапшырып кеткен да, искусство институтуначы. Анан кийин каникулга келген сайын эле башым айланып жүрөчү. Каке, сен деген ырчы болушуң керек. Туура. Айылда жүрүп не кыласың деп. Ушундай. Султан азамат.
себептен биздин айылда мындай ырчы дегенге бир кызыктай көз караш болчу да. Биздин айылдын жарымынан көбү спортсмендер баягы мындай брутальный ушундай болчу да. Анан кийин мектепте мындай ырчылык конкурстарга катышкандан уялчың да ал кездечи. Каке сен айылда жүрө бересиң. Камоктон карызга тамек сурап деп. Ушундай. Анан негизи баягы дос күйдүрүп айтат дейт го. Ооба, туп-тура айткан. Эме болчу мындай. Мага ошол кезде Султан тили ачуудай сезилчү да. Анткени мынтип айтчу да, камоктон тамек сурап деп мен чын айтканда мындай тамашалап айтып атам, ал мынтип эле айтчы, камоктон карызга арак сурап ичип каласың, монтип жүрө берсең деп. Коркутуп баягы айтчы да, мен коркуп кетчүм да, мен келечегим ушундай болуп калабы депчи. Анан кийин сен Бишкекке бар деп элечи. Мен келген кезде Султан махаббатым деп кыздардын жүрөгүн эзип жүргөн кези. Анан ошентип анда да жардам берди. Продюсерине тааныштырып, Динара эжеме. Динара эжеге тааныштырып, анан кийин ырдап атсам эле мынтип карап отурат. Жаман баа жүрөк бүкүтүкү да элечи өтсөм экен деп. Анан Динара эже анда да Султан Динара эже билбейм. Кайрат менен классташым, Кайратты алмыс деп эле ушинтип көгөрүп элечи. Ушинтип алып алды Динара эже. Султан да келген. Кака? Биякачы эфирге. Султан да келген. Султандан сурагам. Биринчи атаман ким эле депчи мектепте. Эми бизде тигиндей мындай тиги. Ким эле баа Заир беле? Заир Заке деген. Заир эмес беле десем. Мен карап, сен каяктан билесиң? Сен каяктан билесиң? Бар беле Заир? Айтпайсың. Заир биринчи атаман болчу мектепте. Өткөндө эфирде баа биринчи пробныйда. Сен ошол жөнүндө айтып бергенсиң. Заир жөнүндө. Заир көрдү ошо. Заир көргөн, эмне? Жаман каткыртты көрүп алчу. Каке жаман айтсың го мени деп элечи. Анан кийин Султанке да айтып турган, Султан да айтты эле анан. Аны каяктан билесиң деп атам. Мен да сунатпай. Сен каяктан билесиң? Султан эми биз мушташпайбыз, биз баарыбыз эле тең болчук деген сыяктуу. Мында достук мамилени айтайын деди да. Анан ал эме борец бала болчу да Заир. Жакшы күрөшчү. Заир. Салам алейкум. Москвадабы жакта? Аз биякта, Кыргызстанда. Салам алейкум, ишиңе ийгилик. Кайрат Султандай болгон классташтарыңар менен сыймыктансаңар болот, урматтуу Көгө айылы 85-тер. Январь негизи лето болуп кетти. Лето начинается с Бишкека, и на Иссык-Куле где-то сгораем дотла. Летом мы на Иссык-Куле где-то, танцы, песни до рассвета и до утра. Бул негизи жаштардын темасы го. Жайында отуруп эле анан кийин кантип көлдөн ойгонгонун билбей калышат. Ойлонсо көлдө жүрөт. Эсинде бар, камок күйүп бараткан. Анан караса эле босенеде жүрөт. Солнце ушло за горизонт, и начинается тусовка. Девушки в летних платьях радуют взор, и наш любимый город снова оживляется. А я сегодня заряжен, взорву танцпол. Количество энергии хватит на всю ночь. Мои друзья умеют отдыхать и не по-детски танцпол качать. Лето начинается с Бишкека, и на Иссык-Куле где-то сгораем дотла. Летом мы на Иссык-Куле где-то, танцы, песни до рассвета и до утра. О, на-на-на, на-на-на-на-на-на-на, на-на-на-на-на-на. О, на-на-на, на-на-на-на-на-на-на, на-на-на-на-на-на. О, жайында айрыкча Бишкекте жашагандар менимче бир жолу көлгө барып келмейинче баш ооруйт болуш керек эмне? Барып, эс алып, кумга жатып мындай. Бала кезде жыл сайын эмес болчу да. Аз чоңойдук. Байкадык көл жакын экен. 3 саат. 3 саат.
Кудайга шүгүр шындан соң жерибиз. Кудайга шүгүр сонун мамлекетибиз бар я кайрат. Кудайга шүгүр десе болот чын. Көл десе көл, тоо десе тоо, Токой десе токой. Түт бар, түт. Кандай жаман адаттарың бар? Кээде болот балким жаш кезде кээде тамеки чөгөлөт, кээде камок ороп. Карска сураппы? Карска сурап кичине сагы салып дегендей. Ооба. Кандай жаман адаттар? Жаман күтүлбөгөн суроо болду. Дей берсең. Спортчикабы? Эме мен баягы ушул суроону атайын мындай сурап турам да, себеп дегенде биздин жаштарыбыздын арасында мындай сергек жашоону айткым келипчи. Анан кийин кандайдыр бир колубуздан келишинче болсо дагы бир жаштарга стимул бололу деген ойдочу. Мен деген 15 жыл тамек чеккем. 15 жыл. Анан кийин Канча жашынан баштап, канча жашка чейин? 8 жашпан? 17 жаштан баштап 32 чейинби? Анан былтыр мына Кудайга шүгүр 1 жыл болду. Таштап салдым. Ошол эле спорттун жардамы менен. Көрсө ушундай бир спорт, анан сергек жашоо, физкультура мындай. Бул өзүнчө наркотик. Ооба да. Өзүнчө ден соолукка болгон наркотик. Бирок пайдалуу наркотик экен да. Ооба. Туура багытта. Туура колдоно билсең, бирок анда туура колдоно билиш керек экен. Мисалы, баягы разминкасы жок чыга калсаң бир жерин кайрып алышың да мүмкүн экен. Но зато баягы тамек чегип өпкөң баарын өлтүргөнгө караганда ички органдарың таза болот экен. Спорт менен алдаш керек экен, чуркаш керек экен, баягы өзүңө цель коюш керек экен да. Мисалы үчүн бүгүн спорт залдан жөн эле беговой дорожкага чуркагандачы. Бүгүн мынча километр чуркадым, эртең бүрсүгүнү мынча километр чуркашым керек. Өзүңө эгерде цель койсоң, ошол целиңе жеткенге тамек сага мешать этип атат. Анткени чарчап жүрбөй калып атасың да. Ошондон анан кийин таштап баштайт экенсиң да. Ооба да, дыхалка жабылып. Мен ойлотпойм тамек таштаган себеби кичине кризис болуп деген. Тыйын жетпей калбай. Камокто эже уже. Карызга бербей. Карызга бербейм дегендер. Кой деп спорт карайт. Спорт арзаныраак түшөт экен деппи, бекер экен мисалы. Келечек спорт залына барып баштадым эң биринчи. Курал ушундай мотивация берди. Куралды карасам эле, Instagram карасам эле чуркап жүрөт, боксташып жүрөт дегичи. Деп эле. Аны келечек спорт залы өзү аны мынтип айтышат экен, берки спортсмендер, баягы артисттер барып жүргөн залбы дешет экен. Себеп дегенде көп чыгармачыл адамдар ошол жака барышат экен да. Мен билбейм, мен мактангандай болбойм кайрат. Калп айтпасам, мен ал залда 3-курстан курстан бери да. Катышып, агайлар менен таанышып, мен да башында эме кылып, андан кийин жакын болуп калып, тияк-бияк, көк жалга чыгып жүргөндө да ошол жерден тренировка кылып жүргөнбүз. Багай, ошол жерде чемпиондор, байкелер, инилер, достор, баары ынтымактуу, сонун коллектив да. Ооба. Анан калп айтпайын, мен ал жерге Мирбек Масалиев деген жигитти жүрдү алгам. Ал каяка баратам дегенде, бокска дегенде мен бар болгон. Анан Мирбек менен бар жүрдү. Мирбек анан Замир Арыкбаев чакырды. Анан жана калп айтпайм, Майрамбек Осмонов байкебиз. Тигини, буну, курал ишип бүт ошонтип кетти. Сетевой маркетинг болуп Сетевой кеткен да. Омарды да сен алып бардың. Омар мен аркылуу келген. Ишип мен барган артист жок болчу. Келечек спорт залынын эме Христофор Колумбус сен болгон турбайсыңбы? Эң биринчи ачканы. Ошону унутпай жүрсөңөр. Болду. Куралды бактып жүрөм. Кыстырма тиги ошол келечек залынын убагында эмеси королу деп койсок болот, рингтен любойун кир деп жүргөн Мирбек Сагынбеков деген досум бар. Кыйналып калганда залга барчумун. Эч кандай дары, пары, шорпо, ысык суу, тазике бутун салып, анан тиги, анан койдун май эмес, зал. Залга барам. Оор отсом да, кыйналып отсом, тердейм, чуркайм, ошол менен чыгып аягып кетем. Баратканда ооруйм дейт, келатканда аягып калам дейт. Стрессти чыгарам десең, прессти чыгарам десең.
Анда спортко катыштым. Только зал, Стресс жана прессти чыгарат. Сон болду. Жакшы эме пайда болду. Афоризми пайда болду да жаңы. Стресс менен прессти чыгарам десең анда. Спорт эме жана Инстаграмга эмелер чыгып калышат го, мемдер чыгып калышат го. Ошо жака сен сүрөтүңдү коюп туруп анан кийин спорт, стресс жана прессти чыгарат деп жазып коюш керек экен. Кайрат, мен аны сенден күтөм. Өзүң контролдоп кой. Болду. Где-то 3 күндөн чалам. Не чыкпай атат. Сен Инстаграмга чыгып. Сүйлөштүкпү точно? О, сөзсүз түрдө. Всё, Заир. Көрдүң да? Эсче Заирга айтасың. Айтпай эле сүйлөшөсүлөрбү? Кайрат, жакшы сүйлөштүк. Ооба. Ыргы өтөлү. Нурлан Насип экөөбүздүн Бактылуу жашайлы. деген кыргыз кыздары деген ыргызды айбан да. Бактылуу болуп жашайлы. Клипте да экөө кол кармаш болуп. Кольцо тагынып, бири-бириге карап. Так. Кыргыз кыздары дейсиң, Шуду? Индия. Индия кыздары го? Мен академия кыздары го? Күндүн нуру жүзүңөрдөн күндө күлүп турат. Далда ширин сөзүңөрдө жаның сүйүп угат. Эркелеген кылыгыңа эстен алып барат. Эх сулуулар жаныңардан жаным күйүп жанат. Биздин кыздар дайым жанасыңар. Дайым сулусуңар. Сүйөт басканын жигиттердин бүт баары. Кыргызымдын кыздары жүрөктөргө баары. Сүйөт басканын жигиттердин бүт баары. Кыргызымдын кыздары жүрөктөргө баары. Сүйөт басканын жигиттердин бүт баары. Кыргызымдын кыздары жүрөктөргө дары. Сүйөт басканын жигиттердин бүт баары. Кыргызымдын кыздары жүрөктөргө дары. Дароо эле суроо. Биринчи сүйүң. Биринчи сүйүм. Мен келинчегим дагы ушул суроону угуп алып, мынтип укканды жакшы көрөт да. Айтып берчи биринчи сүйүңдү ана. Айтпай эле коюнчу, кызганасың да десем. Жок, кызганбайм, мага кызык болуп атат мындай дейт да. Жомок мен үчүн дейт да. Айтып берсең чапкылайт аны. Жок, күлө берет. Шундай өйдү. Биринчи сүйүм мектепте окуп жүргөндө болуш керек, баарыныкы элечи. Баары эле мектепте окуп жүрүп. Көгөйдө. Анан баары эле классташтарын сүйүп калышат. Сен кимди? Ошо мен биздин класста бир Тумара деген кыз бар болчу. Ошону билбейм, эми анын эми баягы кандай десем, ал деген сүйүүбү же сүйүү эмеспи. Бирок мындай сабак бүткөндөн кийин сумкасын көтөрүп алып үйүнө чейин жеткизчим. Анан кийин Анын уруксаты мененби? Ооба. Анан кийин Сумкасын ала качып ала качып ал мени артыман кубалап барчу дегенде ал кел сумкамды чейин дейди. Артка качып келди. Мындай анан кийин ушу менимче бир мындай анча-мынча сабактан жардам берип койчу окшойт да магачы. Ошон үчүн жакшы көрүп калчумун. Жакшы окуучу. Жакшы окуучу аябай. Анан бир жолу эсимде. Сумкасы оор, китептери көп. Китептери бар. Сен көпкен себеп боюң өспөй калат. Мектепке 2 сумка көтөрүп жүрсөң. Келатканда барат. Анын үйү ишо мектеп мисалы ортодо болсочу. Анын үйү айылдын аркы башында, менин үйүм бияк башында. Сабак бүткөндөн кийин анын үйүнө жеткизип, анан кайра через мектеп өзүм үйүмө кетчим да. Не кудайдын азабы, мисалчычы. Мага делечи ошентип. Анан тиги бир жолу эсимде жолдон бир цепочка таап алгам. Султандыкы.
Билбейм кимдики экенин. Ал цепочканын кулончугу эме экен. Бульдог ит экен. Эме темирден жасалганчы. Мындай чоңдугу ушундай болгон бульдог. Баягы жерде ылай болуп жаткан цепочканы таап алып үйгө алып барып тазалап анычы кийизге сүртүп анан алып барып ошол кызга подарить этип койгон. Баягы иши кылып эле бирдеме бериш керек болду. Билбейм иши кылып. Бульдог сүрөт. Бульдог кулончугу. Цепочка мужской. Ооба. Мындай калың турасы. Бир эки күндөн карасаң тумаранын байкеси кийип жүрөт. Калды. Эме 81. иши кылып эле баягы приятно кылыш керек болду, билбейм иши кылса. Анан кийин баягы класстагылар жабыштыра беришет го. Ошентип жабыштырып анан анын үстүнө ошол биринчи класста класс жетекчибиз ошо экөөбүздү чыгарып алып эле жана эме ырды ырдап берчи. Алма сунсам колуңа, колуңа дегенчи. Тумаракуңар. Анан мен аны Тумара, Тумара. Анан мен кошо ырдачым ал менчи. Анан класстагылар жабыштырып, шылдыңдай беришип, анан экинчи класста бул биринчи класста окуган окуя. Ооба. Класста элесип. Экинчи класста болсо сентябрда баягы доскага чыгып, кана ырдап берилечи деп эже ушинтсе көгөрүп чыкпай койгом да. Кол менен сүйрөсө да чыкпай койгом. Ошо менен ал сүйүү махабаттар бүтүп калган. Сен тартынбай мага карачы, колуң сунуп колум кармачы. Түбөлүктүү болуп мен менен көп кыйнабай менин санамды, көп кыйнабай менин санамды. Мен суранам сенден суранам, сен кайрылсаң абдан кубанам. Колтукташып сен менен басып, алкымыңдан ай мен жыттасам, алкымыңдан ай мен жыттасам. Түшүнбөдүм сенин оюңа, бере албадым каттын жообунда. Жүрсөң керек сен да кыйналып, ойго батып сары санага, ойго батып сары санага. Мен суранам сенден суранам, сен кайрылсаң абдан кубанам. Колтукташып сен менен басып, алкымыңдан ай мен жыттасам, алкымыңдан ай мен жыттасам. Мына азыр самый кызык. О менин сүйгөнүм Назира Айтбекова, жүрөгүмдө жалгыз сен гана. Кармашып колубуз дайыма, калсынчы садагам Назира, калсынчы садагам Назира. Мен суранам сенден суранам, сен кайрылсаң абдан кубанам. Колтукташып сен менен басып, алкымыңдан ай мен жыттасам. Мен суранам сенден суранам, сен кайрылсаң абдан кубанам. Колтукташып сен менен басып, алкымыңдан ай мен жыттасам, алкымыңдан ай мен жыттасам, алкымыңдан ай мен жыттасам. Бала кездеги ырларда баягы жаш кездеги отуруштардагы. Айтпа. Азыр Назира Айтбекова. Деди. Сүйүнүп атат, ыраазычылыгын билдирип атат. Назирага ийгиликтерди каалайлы. Ооба, чыгармачылык ийгилик. Ооба, чыгармачылык. Бу да биздин кесиптеш. Ооба. Бу да бир таланттуу. Силер хит парадтан эң биринчи чогуу баштагансыңар, Мен Нурзат менен баштагам. Нурзат менен. Токтосунов баштагам. Бирок кийин ошол Браво долбоорун эми алып баруучулар ошо кыз кишилер алмашты, көп алмашты. Мен өзүм ордун берген жокмун эч кимге. Анан сен президент болсоң анда точно эч кимге бербейт экенсиң ордуңду деп эле. Анын бири Назира Айтбекова. Назира көз тарталганбыз.
Анда эмесе мен негизи Бактияр Токторовдун биздин кыргыз эстрадасынан ушу Бактияр Токторовдун ырларын мындай көбүрөөк жакшы көрөм да. Себеп дегенде өзү мындай байке аябай энергичный ырчы, бийлеп баягы. Анысы жандуу ырдап ушундай мындай купулма толот да аябай. О деп байкени аябай чармачылыгын баалайм. Ана ошонун ичинде Булуттардай деген сонун ыры бар. Жабайка энергичный деп калдым. Кайрат, сен азыр ошол заманбап энергичный сенсиң да? Прям тут соңсыз ошол эле кыйкырып өкүрүрдайсың. Кийинкилерден жана Адик Жумабеков деген келди, байкайсыңбы? Иә. Адик ой. сон ырды айта алам. Келгел өткөндө үчөө. Машинам тердеп кетти. Кеттик. Өздөрү да каткырып шайыр балдар. Адамы жок тоолордун арасынан, арамы жок махабат таласынан, калкып учкан көктөгү булуттардай учкум келет айылсага карай. Охой булуттардай, булуттардай учкум келет айылсага карай. Охой булуттардай, булуттардай учкум келет айылсага карай. Кере жутуп булактын тазасынан, кең ала тоо жайлоонун абасынан, калкып учкан жайдары булуттардай учкум келет айылсага карай. Охой булуттардай, булуттардай учкум келет айылсага карай. Охой булуттардай, булуттардай учкум келет айылсага карай. Булуттардай, булуттардай учкум келет айылсага карай. Булуттардай учкум келет айылсага карай. Ооба. Ошондо дагы айыл, баарыбыз айылдамыз. Ааламга жол айылдан башталат. Угарман, ошол угарман деле айылдан. Ооба. Ошол угарманда угуп, ошон үчүн бул ырдын күйөрманы пайда болот. Ар бирөө өзүнүн айылын эстейт. Ар бирөө өзүнүн төрөлгөн жерин эстейт, бала чагын эстейт, ата энесин эстейт. Ушундай мыкты легендарлуу ырлар силерден да чыксын, Кайрат. Силердин биздин муундан дагы Чыгыш керек, сөзсүз түрдө. Биз кийинки муун, андан кийинки муунда силердин ырларыңарды ырдап, балким 2060-жылы бир жаш Эрмек Нурбаев чыгат, Кайрат Премьердиев чыгат да, анан ушул сенин ырларыңды ырдап, көкөсүлөшүп, кубурашып отурса. Ракетада отуруп алышып, айга учуп баратканчабы, Айды да эмеде болгонбуз, Кыргыз Республикасынын бир облусу. Ай облусу. Ай облусун деп Батаңызды беріңіз, біз аттаналы. Жол узак. Менің күлігімде меніп кет. Батқам, жорға дайын болды. Қайқа? Үйге, алайға. Так, Кайрат, кубанычтабыз, рахмат. Абдан кубанычтабыз, ыраазычылык. Биздин өнөктөштөр Алия сода маркасы. Бул сага чын жүрөктөн макарондор, ошол эле спагетти да коет, лапша, беш бармак, бул тамак.
азыр тем более конок тосот экенсиң. Эгерде тиянан бияна продукт жетпей калса дароо эле алып барсаң эле о дейт. Камырга салып жиберейин, Первая передача где подарки дают, терчи. Ошол Алия сода маркасы кыргыз бренд. Биз бардык жетекчилерге ыраазычылык билдиребиз. Чындыгында эле жанагы высший сорт деп коет го. Мыкты. Бул эми өздөрү билет анын баарын. Мен да жеп көргөм. Ошол. Анан Жорго такси. Кыргызстанда номер 1 такси бул Жорго. Кыргыз такси. Сага аэропортко чейин акысыз жол жүрөт. Жакында Москва барбы? Вот. Чакырасың алдан эле айтасың, мен Кайрат Прембердиев, боюңду айтасың. Сөзсүз түрдө. Ар кандай бою бар Кайрат Прембердиевдер бар да. Ошондуктан адашып кетиши мүмкүн. Анан жылдыздарын видеого токтойбуз Кайрат. Бул купон сага берилет. Бир купон Делмар тобу. Азат Райымбердиев сага чейин келди. Ошол сени акысыз бир жолу куттуктайт. Ал эми кийинки келе турган конок азыр белгисиз, бирок аны сен куттук. Мен куттуктап берем. Акысыз. Ошо чын жүрөктөн бул сага мен чоң рахмат. Уруксат болсо артка коюп коеюн, Мен уруксат болсо Кайрат. Уруксат болсо бизди бир гана кыргызстандыктар эмес, Кыргызстанда эмес дегеним, мекендештер чет мамлекеттен көп көрөт. Мисалы Россиядан баштап эң көп ошо Россия экен. Андан ары Турция, Америка, Корея, Япония, Казакстан бардык мекендештер. Ошол сыртта жүргөн, иштеп, окуп жүргөн мекендештер бул чыгарма силерге арналат. Бардыгы үйдү сагынат, бардыгы Кыргызстанды сагынат. Кудай буйруса бардыгы устурабы эми келебиз. Келебиз. Кыргызстан Кудайга шүгүр переживать этпей эле баары жакшы. Баарыңыздар келесиздер. Жакшы бир тажрыйба топтоп келесиңер. Ошонун негизинде буйруса баарыбыз сонун мамлекетибизди өнүктүрөбүз, көтөрөбүз, өстүрөбүз. Баракелде. Кайрат Прембердиевдин атынан туулган жерди чоң ырдайбыз, мекендештер. Кылымдардан кылым картып, кызыл суунун суусу агылып, алжыттанган таттуу кымыздай, туулган жердин суусун сагындым, жүрүсөм дагы алыс араңан, ата журтум кетпей санама, акыл айтып асыл деп айткан аналардын кебин сагынам, сарой менен өгөй досунан, бүркүт шаңшып күкүк сайраган, ышкын терип асказосунан, жүргөн күнүм эстеп сагынам, жылаң айлак чырпык ат минип, жылгалардан тунук суу кечип, алдырымды тилип караган, ой, балалыгым эстеп сагынам. Чырпык ат минип, Кандай сон. Мендик менен чырпык ат. Башында бирок аттын башы кийилген. Сен жакшы шартта өстүң. Мен башы жак болсам, Жип байлангансың. эле чип, кармагымды чип. Ошондо да. Чөлөп калдың. Дөбө жайлоо жашыл төр, коңур желдүү салкын асыл жер,
мекендештерибизге арналды. Айрыкча чет өлкөдө жүргөн, Ооба, аман эсен үйгө кайтып келди. Көбү жаш бойдон кетишкен. Азыр үй бүлөлүү, 2-3 баладан 4 балалуу болушуп жашап атышат. Кудай буйруса баарыңыздар келесиздер. Баарыбыз чогуу жашайбыз. Буйруса. Кайратысында. Кайрат, эркин микрофон. Негизи сонун эфир болду. Негизи сен менен баарлашуу бермек, сүйлөшүү бул өзгөчө бир керемет. Септегенде мындай жан дүйнөң таза, аң сезимиң таза, ушундай бир мыкты жигиттердин бирисиң. Анан кийин биринчи жолу автокараоке чакырганда эле мындай сонун бир сүйүнүп кабыл алгам. Анан кийинирээк баягы өзүм айта кеткендей көрөрмандарым көп суранышты да. Кайрат байке автокараокеден жаңырларыңызды ырдаңызчы деп. Анан кийин ошону сага айтсам, анда мына эч четке какпай мындай каке деп Сөзсүз да. Баягы өзүң айткандай эч өзгөрүү жок. Ошол эле адамгерчилигиң, ошол эле тазалыгың дегендей. Барбыл, биринчиден сага ыраазычылык билдирим келет. Ушул биздин кыргыз культура, маданият чөйрөсүнө автокараоке гана эмес, мисалы үчүн юмор, күлкү жаатында дагы эбегейсиз мындай зор салымың бар, чын айтканда. Кудайым кут кылсын ушуну. Канчалаган жигиттердин, канчалаган айымдардын келечекке болгон көз карашын өзгөрттүң десем болот. Жол ач бердиң, жол көрсөт бердиң дегендей. Ошонун баарын Кудайым кут кылсын. Кудайым буйрса, мына азыр келечекте дагы жакшы ойлоруң бар экен, ниеттер бар экен, ошонун баары ишке ашсын. Жана мен айтып өткөндөй, мырза жигит 30-дан ашкандан кийин 30-дан 40-ка чейин дейт да, эң бышып турган кез экен да. Мына азыр бышып туруп, бүт ошол көздөгөн ой максаттарың ишке ашып, Кудайым буйрса. Кыргызстандагы азыр эле Кыргызстандын Масляковусуң. Бирок мындан дагы сонун жогорку жетишкендиктер болсун. Ошонун баарын каалайм, үй бүлөңө тынччылыктарды каалайм. Жана бала чакаң аман эсен чоңоюп, сенин сыймыктандырган, ошол сени мактанган уулдардан болсун. Ошол автокараоке долбоору өнүгө берсин, өсө берсин. Ушул долбоор аркылуу көптөгөн күйөрмандар өзүнүн жакшы көргөн ырчыларын жандуу угуп сүйүнүп калып атышат. Туура. Ошон үчүн улана берсин. Биз мындай чын жүрөгүбүздөн ошону каалайбыз. Ошо. Рахмат. Чоң рахмат. Кыргыз элибиз, урматтуу биздин сүйүктүү элибиз. Негизи кыргыз жерин, кыргыз элин даңктап, даңазалап эле жүрүп отуруп өтөбүз окшойт. Анан кийин бирок ошол даңазалоону дагы сүйүнүү менен кылабыз да биз. Дайым айта беребиз да, биз деген кыйын элбиз, биздин жерибиз сонун деп. Себеп дегенде бунун баары чындык. Ушул кыргыз элибиз бар болуңуздар. Кыргызстаныбыз, мамлекетибиз өнүксүн. Мамлекетибиз азыр деле мына сонун керемет жерде жашайбыз, керемет өнүгүүнүн үстүндө жашап атабыз, бирок мындан дагы өнүгүп өсө берели буйрса. Ошол баардык жакшылыктарды каалайм. Кыргыз элибизге, досторубузга, бир туугандарыбызга, ата энелерибизге баардык жакшылыктарды каалайм. Айтканың келсин. Чоң рахмат. Кайрат, сага да чыгармачылык ийгилик. Рахмат. Бул акыркы көрүшүбүз эмес, Кудай буйрса, ушундай сыяктуу долбоорлорду келечекте бир муунбуз. Көп нерседен чогуу болобуз, бирге болобуз дегендей. Ошо ийгилик каалайбыз. Даже камера карачы. Болдугачы деп. Чике деп го. Байкадың? Ооба. Биринчи жолу болду. Всё, Кайрат. Сон эфир. Чоң рахмат. Кайрат Прембердиев, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Кол чабуулар менен узатабыз. Чаппайсызбы бол?